Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Кош келипсиз. Бүгүн адаттагыдай эле күн тартибин талкуулоодон баштадыңыздар. Сессиянын ачылышын. Анан ошо күн тартибинде дагы бир катар маселелер бар эле. Азыр кайсы маселелер талкууланып жатат дагы, кайсы маселелер алынып калды? Бүгүнкү талкууланган маселелердин эң эле негизгиси орчундусу бул мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жөнүндө эки мыйзам биригирип аткан болчу. Ошону күн тартибинен өкмөт негедир чакыртып алды. Депутаттардын көбү ушул мыйзамга даярданышса керек эле. Анан эки ратификация бар. Ал ратификациялар бирөө биринчи окууда, бирөө үчүнчү окууда аны талкууланган негизи жок. Негизи бүгүнкү күндөгү эң опурталдуу же болбосо актуалдуу маселеге айлана турган күн тартибинде менчиктештирүү жөнүндө мыйзамды күн тартибине чакыртып алганы өкмөт ошо бир жогорку кеңештин депутаттарынан чоң бир жаңжал чыгып кетет деп коркуп чакыртып алды го деп ойлоп турам. Анткени бул мыйзам эмне үчүн чакыртып алды, эмне үчүн мындан коркуп атат? Анткени бул мыйзам аркылуу мындан жогорку кеңештин ыйгарым укуктары бар. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүдө жогорку кеңеш программа бекитип берет. Ошого ылайык эми азыр өкмөт ошол жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын өзүнө алып, мындан кийин жогорку кеңештин макулдугу жок эле биз мамлекеттик ишканаларды жеке менчикке өткөрүп беребиз деген мыйзам болчу. Тилекке каршы бул мыйзам 1,5 жылдан бери бир ыңгайлуу учурду күтүп жүрөт да. Анан бизди жаңы эс алуудан келди, эсинедир ала элек деп катышууга өткүзүп жиберейин деген ою болсо керек. Негедир бүгүн чочулап коюшту. Буга ылайык эгер бул мыйзам жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган болсо, жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарынан ажырайт. Мындайча айтканда мамлекеттик мүлктү бир катар мамлекеттик ишканалар бар, акционердик коомдор бар. Аларды жогорку кеңештин макулдугу жок эле өкмөт өзүнүн билемдик менен. Маселен, ГП Кыргыз почтасын, ГП Кыргыз темир жолун жогорку кеңештин макулдугу жок эле өкмөт өзүнүн эле мамлекеттик мүлк фонду аркылуу жеке менчикке же болбосо жана өнөктөштүккө чыгарганга ыйгарым укуктарды өзүнө ыйгарып алат. Бул өтө опурталдуу нерсе. Анткени эл өкүлдөрү элдин байлыгына ээ болбой калат. Бул мындайча айтканда менчикке кол салуу эмес, бул коррупцияга жол салуу катары мен кабыл алам. Ошон үчүн буну мыйзамды мурунку транспорт комитети биз былтыр буну четке какканбыз. Эмнегедир башка эки комитет биринчи окууда кабыл алып калыптыр. Ошон үчүн мен азыртан айтып атырам, ушул Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү бул мыйзамды алып киргени туура эмес болуп калат. Буну деги эле депутаттар колдошубуз керек. Саламатсызбы, Рыскелди Чыныбекович. Бүгүн билим берүү министри күтүүсүздөн отставкага кетти. Ошол боюнча сиздин оюңузду билсек. Билим берүү министри Гүлмира Каримованын күтүүсүз отставкага кеткени жөнүндө маалыматты мен да уктум. Бул кокусунан кеткен жок, бул чокусунан кетти. Дегеним, бул министр отставкага жөн кетпей, өкмөттө өнөкөт болуп калган коррупциянын бетин ачып кетти. Ачып кеткенде дагы мындай ачыктап кетти. Ачыктап кеткени ушул болду. Бүгүн Акпресс маалымат агенттигинде бир топ Кыргызстандагы басмакана башчылары пресс-конференция маалымат жыйын өткөрүп, министрдин акыркы китеп окуу куралдары боюнча тендердеги чоң тентектик иши бар экенин, анын жеке кызыкчылыгы болгонун ачыкка чыгарып кетишти. Ал эми кечээ гана болсо башкы прокуратура ушул окуу куралдар жөнүндө, акыркы окуу куралы жөнүндө кылмыш иши козголгондугу жөнүндө маалыматты чыгарган. Мына ушул эки нерсе министрдин күтүүсүз кызматтан кетишине түздөн түз себеп болду. Мен ушул эки нерсеге өзгөчө кайрылып кетким келип турат. Мына мага Кыргызстандагы Учкун акционердик коомунун башкы директору Кенекеев баш болгон бир топ басмакана башчылары кайрылышты. Алардын кайрылган негизги гана себеби акыркы мына болуп жаткан орусиялык автор Моронун 1-2 класстын математика китебине сатып алуу боюнча билим берүү министрлиги тендер жарыялап атат. Ошол тендердин порталга чыкканы жөнүндөгү маалыматтардын баардыгын алдым. Эми бул жерде айтып атат да, закупка адаптированных учебников авторов Моро дейт да. Эмне үчүн кыргыздын окуучулары, Кыргызстандагы билим берүү министрлигинде окуган кыргыз балдары кыргыз окумуштуусу Бекбоевдун математикасы эмес, орус окумуштуусу Моронун китебин окуш керек. Мына ушул жерден чоң чатак чыгып, экинчи бул каржылык чатак болгон.
Бул китептерди сатып алуу үчүн мамлекеттен 90 миллион сом акча бөлүнүп атат, а бирок китептердин өздүк наркы 45 миллион сом. Мындайча айтканда 45 миллион сомго жогору бааланып атат, же болбосо 45 миллион сом мамлекеттин акчасы максатсыз пайдаланганга жол ачып атат, же болбосо мындайча айтканда коррупцияга жол ачып атат да. Ушул китептерди сатып алууга эмес, бул китептерди басып чыгарууга тендер жарыяланыш керек болчу. Бул мыйзамдын талабы. Экинчиден эмнеге бул башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду? Анткени бул китептер, сатып ала турган китептер жеңишинен соодалашып, булар басмадан басып чыгып калган. 3-июлда гана тиражга заказ берилип атат. Анан 5-августта тендер жарыяланып атат ушул китептерге сатып алуу боюнча. Анан тендерге койгон баа дагы өтө кымбат болуп атат. Мен ушу Учкун акционердик коомунун убагында жетектеген адам катары айтып кетейин. Ар бир китептин баасы 300 сомдон бааланып атат. Бирок ал китеп анчалык турбайт. Анын өздүк баасы ашып кетсе бир 150 сом турат. Экинчи, бул тендерге катышкан эки компания андан Утту деп Аркус компаниясын айтып атат. Ал 90 миллион сомго баягы чыгарып койгон китептерин өзү сатып алгыла деп утуп атат. Ал эми экинчи Print Express компаниясы андан арзан 60 миллион сомго берсе, аны утулду деп таап атат да. Анда бул тендер кандай тендер? Башка тендерлерде чоң акча берген компаниялар утулат дагы, аз акча берген компаниялар утат. Бул тендердин негизги талабы ушул болчу. Бул жерде теңирден тескери кайта мамлекетти чыгашыга алып келген өтө чоң суммадагы акча сураган компанияны утту деп таап атпайбы. Бул деген министрдин бул кемчилиги эмес, бул министрдин чоң коррупциялык жең ичинен кирип кеткендигинин белгиси. Экинчи, андан аз гана убакыт мурун бизден бир топ 3 миллион долларлык китептердин бардыгы Индиянын басмаканасында басылган жөнүндө чуу чыккан. Бунун экөөнү тең Азаттыкка да чыккан, 24 KG Акпресске чыккан. Анда дагы окуу куралдарын бардыгы ката басылып калган, аны дагы типографияга шылтап коюшкан. А чынына келгенде бул алардын күнөөсү эмес, бул ошол министрликтин башчыларынын жеке жоопкерчилиги болуш керек болчу. Мынагу акыркы эле китепти алайын, Моронун 1-2 класстын математика китебин. Бул китептерди Кыргызстанда окутууга болбойт деп билим берүү министрлигине караштуу Академия образования деген бар. Мына ошолор 2 жол четке кагып, министрге түздөн түз жазышып атат, бул китептерди окутканга болбойт. Бизде окуу курал катары пайдаланганга болбойт деп атат. Жок, өзүм билемдик менен аларды четке кагып атат. Экинчи, китеп палатасынын директору бүгүн массалык маалымат жыйынында айтты. Ар бир китепти министр өзү кол коюп, анан бекитип бериш керек болчу дагы. Андан кийин басмаканага басууга тендер жарыялаш керек болчу. Бул жерден теңирден тескери иш кылды деп эми ушул эки мамлекеттик органдын жетекчиси ушул жерде коррупция бар экенин, чоң коррупция бар экенин ачыктап аткандан анан башкы прокуратура өкмөт башчыга өтүнүч келтирип атпайбы? Баягы мыйзамсыз болгон аракеттерди кайта жоюлсун депчи. Андай болбош керек болчу да. Башкы прокуратура министрди кызматтан четтетип, иликтөө иштерин жүргүзүш керек болчу. Мен ойлойм, ушу министр өзүнүн эле каалоосу менен арыз жазган жок, буну жаздырууга мажбурлашты. Мен ойлойм, башкы прокуратура мындан кийин бул ишти этегинен чыгат го деп, анткени баягы паспортто өткөрүлгөн тендер боюнча кылмыш иши козголуп, канча адамдар камакка алынып кетти. Бул деле ошондой. Бул деле андан чоң коррупция бул жерде. Бул жерде ошо жак Кыргыздын басмаканачылары келип алып мага айтышты, Рыскелди Чынөков, ушул 90 миллион сомго биз 1-2 класска эмес, биз 1-класстан 10 класска чейин математика китептерин баарын басып бере турган мүмкүнчүлүгүбүз бар деди. Бизге болгону убакыт берсин, биз ушулардын баардыгын иштеп. Анан экинчиден алар сурашты, эмне үчүн биздин Кыргыздын математика окумуштуулары Кыргыздын окуу куралдарын даярдабайт да, биз бирде Мыкырчандын, бирде Моронун китебин алабыз деп. Мурда дагы ушундай бир жолу болгон. Мыкырчан деген китебин 1-2 класстарга окутуп 11 миллион сом гонорар төлөп бергенбиз, авторду гонорар төлөбүз. Бу жерде кызыкчылыктын баардыгы ошол авторду гонорарда. Мен билгенден Моро деген бул атактуу орусиялык математик автор бул дүйнөдөн өтүп кеткен да. Анан бул жерде жеке кызыкчылыктардын баардыгы жең ичинен ачыкка чыгып калды. Ошондуктан министр отставкага кетти. Бирок министрдин отставкага кетиши өтө кечигип кетти. Бул мындан мурун эле кетиш керек болчу. Анан акыры баягы күн да келди. Бирок мен ойлойм, ушул негизги ушул жанагы окуу куралдары боюнча эки чыр тең өзгөчө мындай чоң иликтенип, мындан кийин ушул окуу куралдары боюнча чоң
коррупциялар бар. Ошол коррупцияларды жоя тургандай кылып, кийинкилерге сабак болуш үчүн башкы прокуратуранын козголгон кылмыш ишин этегине чыгып, бардыгын кылмыш жоопкерчиликке тартышы керек. Рахмат.